Таш Арык, Орто Арык, Акжар 3 айылдан турган Талас районунун Долоно айыл өкмөтүндө 15 кызматкер эмгектенет. Алардын катарында аскерди каттоо боюнча адис Кундуз Бактыбаева да бар. Ал 15 жылдан берки эмгек жолунда алгач 3000 сомдун тегерегинде айлык менен баштаган. Кошумча төлөмдөрү кошулуп, өткөн айда 9500 сом айлык алган. Эмки айда президенттин жарлыгына ылайык жогорулатылган эмгек акысын алат. Мурда калып жүргөн айлыгыбыз буга чейин 9000 сом терген айлык алчык. Аны деле Кудайга шүгүр жеткирип жумшап атабыз айыл жергесинде. Тамак негизгиси тамак ашка жумшайбыз. Продукттун баары кымбаттап кетти. Анча-мынчасын неберелерге жумшайбыз, кийим-кечек алганга. Эми болсо Кудайга шүгүр, Садыр Нуркожоевич биздин президентибиз бизге кам көрүп, айлыгыбызды көбөйтүп атат. Буга да биз сүйүнүп атабыз, буга да шүгүрчүлүк дейбиз. Рахмат ошо кишиге дагы, иштерине ийгилик болсун. Биз дагы эл үчүн жакшынакай болуп иштеп беришке аракет кылабыз. Буга чейин деле иштеп атабыз. Долоно айыл өкмөтүндө Элмира Жускенбаева жоопту катчы болуп эмгектенет. 2017 жылы ишке кирип 8000 сом маян алчу. Андан бери 5 жыл өтүп, азыркы айлыгы 16000 сомду түзөт. Айлык акынын аздыгына байланыштуу жаш кызматкерлер буга чейин келген эмес. Эң жаш кызматкер болуп бул жерде мен эсептелем. Буга чейин жаш кызматкерлер болгон, бирок айлык акынын аздыгынан сыртка чыгып кеткен, мигрант болуп кеткен. Буюрса айлык көтөрүлдү. Мына эми жаш кызматкерлер келет деген оюбуз бар. Азыр биз жарыя берген күндөн баштап бизге жаштар чала баштады. Аябай жакшы сезимдер болуп атат, сүйүнүп атабыз. Айыл өкмөттө иштегендердин эмгек акысынын көбөйүшү орточо эсеп менен 210%-дын айланасында. Айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин айлык маянасы боюнча кыскача маалымат. Жер адистин айлык маянасы буга чейин 12420 сом болсо, көбөйгөндө 26360 сом болду. Начфузубуздуку 10260 сом болсо, көбөйгөндө 26219 сом болду. Буга эмнелер кирет? Буга чейин бу питание, транспорт, квартальная премия деген жок болчу. Азыр айлык көбөйгөндө питанияга 5000 сом, транспортка 2000 сом и квартальная премия 3 айда бир жолу алып турат. Министрликтин бөлүм башчысынын айлыгы дээрлик 197%га көбөйүп, социалдык төлөмдөрдү жана салыктарды эске алганда буга чейин 34000 сом болсо, эми 1 августтан тартып 67000 сом болот. Ал эми министрликтин жетектөөчү адисинин 21000 сомдук айлыгы 232%га көбөйүп, 49000 сомду түзөт. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын бөлүм башчысы буга чейин 22000 сом айлык алып келген болсо, эми 41000 сом алат. Айлыгынын көбөйүүсү 186% болот. Айыл өкмөтүндө бөлүм башчы болуп иштегендердин айлыгы 209%га көбөйүп, дээрлик 34000 сомго жетет. Буга чейинки айлыгы 16000 сомдун тегерегинде болчу. Ошентип, министрликте, жергиликтүү мамлекеттик администрацияда, мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмүндө, райондук маанидеги шаардын мэриясында бөлүм башчы же жетектөөчү адис болуп иштегендердин айлыгы орточо эсеп менен алганда 186%дан 251%га чейин көбөйдү. Эске салсак, ушул жылдын жазында эле мугалимдер менен дарыгерлердин айлыгы да көбөйгөн. Мамлекеттик кызматкерлер үчүн маянаны көтөрүү максаты иштин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу, кесипкөй адистерди тартуу болуп саналат. Антпесе айлыктын аздыгынан улам мамлекеттик кызматка келгендер аз. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району.